Дүйшөмбү 2-март коронавирустун алдын алууга карата дарыгерлер илдетке каршы атайын машыгуудан өтүштү. 2020 жылга пландалган артыкчылыктуу милдеттер жыйынтык алып келиши керек. Бул тууралуу премьер-министр өкмөттүн биринчи кезектеги иш аракеттеринин планын аткаруу боюнча кеңешмеде билдирди. Баткен облусундагы сот жана прокуратура кызматкерлерине медиацияны өнүктүрүү максатында семинар өткөрүлдү. Бишкек Кара-Балта жолу быйыл толук курулуп бүтүп ишке берилет. Бүгүнкү күндө жумуштун тегинен көп аяктап, иштер Белободск шаарынын аймагында 41 чакырымда жүрүп жатат. КТРКнын Баластан балдар каналы Американын Жолборс Даниэль мультфильмин кыргыз тилинде көрсөтө баштайт. Шейшемби 3-март президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн экономикалык коопсуздук маселелери боюнча бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда чакан курамда коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Коронавируска каршы чараларды талкуулаган өкмөттүн отуруму өтүп, анда мартта майрамдарды өткөрүүгө чектөө киргизүү ыктымалдыгы айтылды. Ысык Көл облусунун Тоң Айыл аймагы облус боюнча Мыкты айыл өкмөтү наамына татыды. Кыргызстандын мамлекеттик туу күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара Борбор калаадагы Ала Тоо аянтында өттү. Шаршемби 4-март Тоң районундагы бир нече айылдарда таза суу долбоору колго алынып, мамлекет бул багытта 73 миллион сом бөлүп жаткандыгы маалым болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Дүйнөлүк банктын Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аймактык директору Лилия Бурунчукту кабыл алды. Жолугушууда Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Буларма Амгабазар дагы катышты. Кыргызстандын Дүйнөлүк банк менен кызматташтыгынын актуалдуу багыттары жана келечеги боюнча пикир алмашуу болду. Коронавирустун алдын алуу максатында тамак-аш, азык-түлүк сатуучу соода жайлары дезинфекцияланды. Жеңиштин 75 жылдыгынын урматына президент Сооронбай Жээнбеков улуу атамекендик согуштун ардагерлерине бир жолку төлөмдөр жөнүндө жарлыкка кол койду. Ушул жылдын 25 мартынан 1 апрелине чейинки аралыкта жалпы республика аймагында эл жана турак жай фондун каттоо өнөктүгү өтө тургандыгы айтылды. Бейшемби 5-март президент Сооронбай Жээнбеков Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайлдабекованы кабыл алды. Анда алдыдагы парламенттик жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого даярдыктардын жүрүшү талкууланды. Коронавирустун жайылышы боюнча кырдаалга байланыштуу тышкы таасирлердин кесепетин азайтуу жана экономикалык өнүгүүнү өбөлгөлөөгө багытталган иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча республикалык штаб түзүлдү. Кагаз түрүндөгү иштер эми электрондук ыкмада жүргүзүлө баштады. Калктын жүгүн жеңилдетүүгө багытталган түндүк электрондук өз ара аракеттенүү борборуна ондогон мамлекеттик мекеме кошулуп иш алып барууда. Былтыр өлкөдө бак дарактарды мыйзамсыз кыюу боюнча 137 факты катталгандыгы маалым болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын сот системасынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Кыргызстанда ак калпак жана улуттук кийимдер күнү белгиленип, өлкөнүн бардык аймактарында улуттук баш кийимди даңазалган ар түрдүү иш-чаралар өттү. Жума 6-март коронавирустун алдын алуу иш-чараларына өкмөт 30 миллион сом бөлө турганы айтылды. Муфтият республикадагы бардык мечиттерди таза кармоо, жай намаздарды дезинфекциялоо жана калкка дайыма түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырды. Быйыл Нарын облусунда жазгы талаачылык жумуштарына даярдыктар жылдагыдан эрте башталганы маалым болду. Апрель айынан тарта ишкер чөйрө товар экспорттоочулар жана импорттачылар эсеп-кысап жүргүзүүнүн электрондук ыкмасына өтө турганы айтылды. Бул долбоорго 800 компания катышмакчы. Жер үйгенин иштетип жаткан Алтын Альянс ишканасынын алдында ачылган Бакубат Талас өнүктүрүү фонду тарабынан жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына гранттык каржылоо көрсөтүлүп, анын арты менен муниципалдык ишканалар ачылууда. Бишкектеги Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде белгилүү дизайнер талаачы Исамадыровдун эмгектери коюлду.
Ишемби 7 март президент Сооронбай Жээнбеков эл аралык аялдар күнүнүн алдында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун юбилейсине барды. Мамлекет башчы жазуучунун жубайы Мария Айтматованын жаз майрамы менен куттуктап, бекем ден соолук жана бакубат жашоого каалады. Мамлекет башчы Айтматовдун жакындары менен баарлашып, жазуучунун уулу Элдар Айтматов Чыңгыз Айтматовдун үй музейин реконструкциялоо боюнча пландары менен бөлүштү. Ошондой эле өзү вице-президент болгон Манас жана Айтматов Улуттук академиясынын учурдагы ишмердиги жана келечек пландары тууралуу айтып берди. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев коронавирус инфекциясынын экономикалык кырдаалга тийгизген таасирин азайтууга багытталган кризиске каршы иш-чаралардын планын даярдоо маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Жекшемби 8 март президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын айымдарын 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктады. Бишкектин кайгуулук кызматы башкармалыгынын кызматкерлери 8 март бүткүл дүйнөлүк айымдардын эл аралык майрамы менен Карлар үйүндөгү аялдарды куттукташты.